2 айдан 25 жыл болады. 25 жылыңыз қандай өтті? Бир эле туруп үчүн 3 адамды атып коюп салган. Машинада мен мында кандуу деп ойлогон эмесмин да. 25 жылдан бери сыртка чыга элексиз да? Шаарды көрө элексиз. Сиз бул жака келип атканда башкача болуп жүрдү. Тике кызыл болду, кайсы кандай болуп калгандары? Кымшырыстын өзүнүн мыйзамы бар ичиндечи. Ички мыйзам. Ички мыйзамдар бар өзүнчү. Мисалы, баары мына арым акча жукпайт экен да, кана акчасычы. Мен башым энестен көрүп, кыйкырып калсам, мага 25 жылдын ичинен кайтарып бербейт да мангачы. Аталык мээрин бере албай калдым да бала менен кызымачы. Сотты күтүп атам, сот кандай чечет өкүм чыгарат экен. Сөз чыгарсам. Үмүт бар. Мен адашым, бөксөр адашмадым. Эркиндиктин баасын бизден сурагыла деген Карабалаев Марс 54 жашта. Ал 25 жылдан бери дал ушул жерде жаза мөөнөтүн өтөп келет. Мен Карабалаев Марс Машрапович 1972 жылы туулганмын. Көмөң шаарынын Жалал Тоо областында. 98 жылы жаман жолоочу болуп, 98 жылы ноябрь айында кармалганмын. Ошондо 2000 жылы 5-июлда атууга өкүм чыгарышты. Ошо боюнда 25 жыл, 2 айдан 25 жыл болот. Системада отуруп келгенде. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Иштеп жүргөм өзү. УГДда иштетирем, чоңдук таш иштетирем да. Анан кийин мына ошо жагымдагы немелер машина туруп турсун дегенден Бишкекте макул деп, ага макул болуп. Билген эмесмин бул машиналар мындай кандуу экенинчи. Билгем, что какой-то криминал бар экен. Акта алысмын, ак дегенденчи. Баркада күнөм бар. Машиналарды мен мында кандуу деп ойлогон эмесмин да, адам өлтүрүп. Мен ойлогом баягы алып коюшкан. Мага айтышкан булар машинаны бизге акча карыз, машинаны алып койдук деген да. Анан бияка келип сатабыз, өзүбүз документтер кылып акчасын алабыз деген да. Мага ушундай деп айтышкан да, ошо жанымда подельниктеримчи. Алар ошто Жалалатта ошто иштечү алар. Мында чогуу иштегенбиз. Мен Бишкекте иштечүмүн. Колго түшүп кармалып, ошо машинанын аркылуу анан кийин сот болуп 21 подельнигим бар да. Общий алганда баардыгыбыз биригип. 21ден мага атуу берди. Бир подельнигиме 15 жыл берди. 21 подельник. 21 киши. Машиналар кандуу дегенде кандай түшүнбөй калдым. Машиналар кандуу, мен ойлогом да бул машиналарды жөнүнөн алып коюшкан деген. Булар машиналарды адамды өлтүрүп, анан алганда мен андай ойдон алыс элем да. Машинанын ээлери. Ооба, мен ойлогом, булар айтканда мен машина бизге карыз эле акча, биз машиналарды алып койдук деген да. Сиз айдоочусуз, айдоочу болдуңуз. Мен Бишкекте иштетирем, УГДда, чоңдук таш иштетирем. Бул жерге ошол 98-жылы келдим деп айтып атасыз го. 98-жылы биринчи жолу келгенде кандай сезимдер болду?
аты өкім шығып отқандан кейін баяғы мыйзам негізінде оқылады екен да, атуға буын аттық қыла дегенде бәрібір мындай немен болады, шок болады екенсің. Қантөсіндер атып салады депші. Ал жылы моратория шығып қалады Акаевтен. Атын тоқтатып тұрбады временно. Бұл осы атылып кетмекпіз да. Ошондон кийин 98-ден моратория чыгарып койду. Кийин 2007 жылы анан кийин өмүр бою которду бизде. Ага чейин смертный казнь бар эле Кыргызстанда. Ошол өлүм жазасы кайра киргизели деген эл оозунда сунуштар айтылып атат да көптөн беричи. Сиздин оюңуз кандай? Мен деле башында 2003 жылы мага телевидение киргенде сурангам атын өзүмчү атып салгыла депчи. Ушундай себеби кыйнап беришкен да. Ал малда демократия деген нерсе аты эле бар эле өзү жок эле. Мисалы жазган кагаздарың жетчү эмес. Кимге актанасың? Ак эле сынбайт дейт го. Биз үмүт менен жаза берип көчө кагаздар жетчү эмес экен да. Инстанцияларга биз ОБС-ге чейин жазганмын. Жок кагаздарым жетпептир да. Анан кийин анда камерный системада подвал болчу. Мындай неме жок болчу анын условиялары. Анан ошондо 2003 жылы келген КТРден келишкен. Сурангам да өзүм атып салгыла мен депчи. Үйлөрдө кыйнап бердим деп. Кийин анан жашоо бар, али сотко бересиң, баары болбойт. Мисалы мага 11 адам дейишкен. Азыр мына соттоп болуп 2 турум калды да. Ошол мен мисалы ошолордон мен өлтүргөнмүн деп жазганмын. Колума кол коюп бергенмин ошол жергечи мен. Действительно баягы анан бирде отурат ошол балдар азырчы өлтүргөндөр. Анан сот айтты, эмне сен мойнуңа аласың? Эмне кылыш керекмин дедим. Ошолчу атылбай калдык. Мораторий болуп калды. Кийин пожизненно кийин эл издөөбүн уга баштады да. Айрым ким актууга макул эмес дегенге Кыргызстанда акыйкат кыйын. Бирде отурат, бир трубка 3 адамды атууга берип салган. Бир эле труп үчүн 3 адамды атууга берип салган. Мына статистиканы жаңылтан айтып атпайбы? Эң көп неме Кыргызстанда экен. Пожизненниктерчи. Даже биринчи орунда турат экенбиз да биз. Россиянын статистикасына караганда Россия экинчи орунда экен, үчүнчү орунда Казакстан экен. Айтып атпайбы? Эң көп бизде экен да пожизненниктерчи. Халктын санына жараша көп экен, э? Ооба, санагы статистика боюнча. Азыр мына кичине кирип кыймылдап калбады мындай. Ачык нерселер айтылып калбады, көп нерселер. Айтылган нерселерчи. Меники мына пожизненник эмес эле да статьямчы. Срок болчу, мен айтып атпайм, мен ага эмесмин. Бирок меники мына атуу эмес эле да. Ал малда менин убатым адам болгон эмес. Үйдөгөлөр ким эң чоңу менмин үйдө. Атам жок, апам каяка бармак. Канча жашта болчу? 25 жаштар. 25 жаштарыңыз, э? Түшкөндө. Жана жашообуздун гүлдөп турган очуруп. Ошомо. Эми азыр мен башыма нестен көрүп, кыйкырып нерсе, мага 25 жыл ишин кайтарып бербейт да мангачы. Кайтарып берген булар иш болду. Баарын Кудайга койгон. Өбүлүңүз барбы? Баарыңга. Мурда бар эле биринчи келинчем түшкөндөн кийин эми атууга кетип атканмын да. Чыга бер дегем, азыр эми классташым алгам, ошо классташым менен. Бала жок. Балам бар, бир уул, бир кызым бар, неберем бар. Түшкөндө бир уул, бир кызым бар эле, балам 2 жашталык, кызым 1 жашта болчу түшкөн убакта. Азыр балам үйлөнгөн, 3 баласы бар, кызым турмушка чыккан, өзүнө жашоо. Биринчи койгондагы ошол телефондордон көрүп калдыңыз, келгенде. Свиданкадан келгенде көрүп ошондо. Так аталык мээрин бере албай калдым да балам менен кызымачы. Ошол күнү. Аны эми апам күтүп жүрөт азыр 25 жылдан бери ошо. Акыркы жолу качан көрүштүңүз, качан сүйлөштүңүз жакындарыңыз менен? Мен кече жакында келдим, кызым менен күйөө балам келген экен. 2 жума болуп калды ошо Карачиданга. Бирок азыр аябай өзгөргөн да, системада өзгөргөн, мына мурда мындай нерселер булар барбайт эле уступка, мисалы нарушение болсо чыгарчу эмес. Азыр ошо үйдөгүлөр менен мындай байланышка кичине неме бар да, мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошол күнү ушул иш болбогондо, азыр жашооңуз кандай болмок? Азыр ошо арка айландыргандай ошол малда. Ошо айтып атам, башка жашоо болмок экен да эмес. Өз негизи кылмыш баары мына арым акча жукпайт экен да, кан акчасычы колго жукпайт экен. Мындан көрө адал акча. Кан акчалык харам экен баары. Кыялдарым эми чыксам, эл арасына кошулсам, үйлөр болсо ошо үйдө мен апамы карасам экен дейм. Болду. Кылмыш токтоду эми. Каягына бул 50 жаштан өтүп калдым уже. Жок, мен неберелерим карап ошолор менен эл арасына кошулуп жашагым келет экен. Бул түрмө негизи
Эмнелерге тарбиялайт экен? Эмнелер үйрөтөт? Мурда түрмө деген кылмыш чөйрөсүнө мисалы азыр түрмө мисалы бөлүнгөн да. Мисалы түрмөдө адам өзүнөн экен да, ар адам өзүнө тыянак кылат экен да. Же адам болуп чыгасың, же наркоман болуп чыгасың, кылмышкер болуп чыгасың бул жердечи. Бирде башка кесип жок да. Баягы отурасың, бири-бири менен сүйлөшөсүң. Эгер адам өзүнө калса намазын окуп, өзү калса жакшы жолго түшөм десе, ал адамдын өзүнөн экен да, эркинен экен да. Мына кылган немелериме, күнөөлөрүмө кечирип, ушу жакшы жолго түшсөм экен. Şu bir toğanlar men katnaşıp, mamileni buzubastан наоборот ошол менен жакшы болуп, тарбияланып экен, аракет кылат. Ал адамдын өзүнөн да, ар бир немен. Эгер ушундан сабак алса, ал да сабак албаса. Азыр эми повторно кайра келип түшүп атышпайбы? Чыгып анан кылып эле анан кайра түшүп атпайбы? Мисалы ошо сабак албаганынан болот да. Эгер сабак алса, бияк мисалы эч ким эле каалабайт да бул жакка системага түшкөнгө. Ушу ачка болсоң да сыртта жүргөнүң bir gün çay nan desem de sırta desem. O da ergin buna ot bir imенно şu yer bağlaydı da. Şu bir toğanlar gelgenleri de aytam ki de nasatım aytıp kalam. Erkinlikti bala ala dep. Hazır ki de sırta жүрүп göğü bağlaydı. Timur kırızeli жалко ele emesmiz be. Misal özünü şu kança menet kılsak öz жалколонбой şu. Erkinlikti bilbey kalabız da. Mına Covid orusu болгондо көбү байкады го. 1 айлап, 2 айлап үйлөрдө отуруп калышты го. Ошонан эми билдим кандай экенин, сен камерада кандай отурасың 25 жыл. Мен айттым, мына эркиндик деген айырмасы ушундан бааланат экен да, ошондой. А булар элдер 1 ай, 2 ай ковидте үйдө отуруп калышты, чыкпагыла тигиндей да. Мына элестетиң эми 21 мына камера системада отурганда. Кечке ошол адам, ошол неме. Адам баарасан адам күн өткөн баарынычы, чыдайт экен да. 25 жылыңыз кандай өттү? 25 жыл bir неме тарса деле болсо керек бул. Үлгү катары, мисалы, мындай неме катары эмес, үлгү катары 25 жылдык. Сотту күтүп атам, сот кандай чечет, өкүм чыгарат экен. Сөз чыгарсам. Үмүт бар, сөз. Апам деле чакыргыла деген апам орукчан, келип ошо сотто кандай болот, 25 апам көрбөдүм. Азыр мисалы мындай ишенич жок эле да. Пожизненно чыкпайбыз деп. Үмүт жок эле да. Анан балдар азыр көтөргөндөр помилованиеден көтөргөндөр бар. А именно мында УДО, мында эми булар өзүнүн ишин аткарып атышат, кызматын кылып өз убагында коюп комиссияда. Бирок эмне таң калдым да, ушунча түрмөлөрдө отуруп келет зоналарда. Мына мыйзам иштейт экен да. Соттун чечимин күтүп атасыз? Мен соттун чечимин күтүп атам. Соттун чечими чыгып, буюрса сыртка чыксаңыз, үй-бүлөңүз менен кайсы жактарга барасыз, эмнелерди кыласыз? Эмне аябай бир самаптасыз, бул жака барып. Биринчи негизи апам Меккеге апарып келейин деп атам, барып кечирим сурап, апам ошо оюмда бар да ошо нерсе, апам келинчегим алып ошо Меккеге биринчи кызым алып алып Меккеге барып. Ошо оюмда отурат азыр биринчи очередь. Анан апам карайын деп канча калды жашашыначы. Ошо бүт немем апам арнайын деп атам. 70-тен өтүп калды сен, апам карабасам. Азыр мен өкүнөм ушу инелериме айтам, карагылайым апам. Тирүүсүнө карап калыш керек экен. Жакшы өзүң айтып кал. Кайтыш болгондон кереги жок экен, ошо кайткандан кийин. Сен сөзүң уже иштеген жок. Тирүүсүнө сыйлап калыш керек экен да, эненичи. Эненин беш, эненин тапамда дейт го, бекерин айтылбайт го. Ошо берди анан билет экенсиң, эненин бардыктары. Өзүңүз айтып берсеңиз, эми деп айтып атасыз го, эненин кадырын билдим депчи. Эми бул жерде условиясы жакшы, бирок барибир эми түрмө деген аты бар да. Мына эле да, мына решетка эле элестиң, 25 жыл сүйлөгөн через решетка. Бирде мына ачык сүйлөшкөн жерим жок, мында бүт через решетка да биздики. Мына эркиндик менен немен айырмасы мына ушундан билип койсо болот да. Азыр мына сен менен сүйлөшөм, мына через решетка сүйлөшүп атпаймынбы? А эркиндикке жетиш кыйын экен да ошо. Камагандан кийин уже сөзүң укпайт экен, эч жака жете албайт экенсиң. Сиз ошо 25 жылдан бери сыртка чыга элексиз да? Шаарды көрө элексиз. Сиз бул жака кирип атканда башкача болчу өлкөнүн бүт жеричи. Азыр сизге кызык болот абы, кандай болуп калгандары? Мен айтам, мен ушундайдын азыр мына соткалар жок эле да. Азыр соткалар пайда. Мен соткадан нерсе жок эле андай нерселер. Мисалы машиналар ошол эле машиналар айтканда деле азыр. Машиналар жаңы маркалар. Жаңы бүт. Мен мисалы эмгиче азыр телевизордон көрүп калганда машиналар көп да, мисалы кээде сурап, биз барганда баягы эски машиналар болчу, эски машиналар. Чыксам ошо башка эле немеге түшкөн жер болсом керек. Башка планета. Башка эле планета түшсөм болсо керек. Каалабайт элем да ошо кылмышка аралашып же кылмышка баргандарынычы. Вообще каалабайт элем эч кимден даже бияка келишинче. Түрмө деген нерсегечи.
Окуш керек, билим алыш керек экен. Өз убагында бизде окуу деген окуган эмес экенбиз. Өз убагында окуй мына окуган кесепетүүчү болуп атат да. Айткан эненин сөзүн укпай терек, мына укпай үчүн мына биякта отурам да. Эгер ушундай эненин сөзүн окуп, билим алып, эл катары иштеп, эл катары окуп неме алганда бияка түшүнүктүү эмес элем. 25 жылда көп нерсени биякта түшүнүп калат экенсиң да. Ошон үчүн кылмыш пайда жок мындайча. Кылмыш кылганда, бирөөнү какшатканда эртеге кеч баары акыретте жооп берет экенбиз. Туура болгон, мен кошулам ушу сөзгөчү, ошо айтып атпаймынбы? Мурда сыртта жүргөндө, түрмөдөн кел дегенде биз деле мындай башка көзүмөн карайт элек да, баягы сүйлөшпөй, бул зек дешипчи. Анткенде мен өзүм азыр ошонун ордуна өзүмө коём да. Чыксам кандай болот экен, баарды карайт, кандай кабыл алат экен. Эми бизде бирөө кылмышкер, булар адам өлтүрүшөт. Конечно, адамды эгер өзүнүн жанын тартса, биздер Тулас кошулуп, ошо чогуу кылып жашайынчы. Эми ким ката кылбайт жашоодо, баары ката кылып, эми ката бизден кетти эми. Эми кайра ошо оңолуп, эми кайра ошо түз жолго түшүп, элдин катарына кошсак жакшы эмеспи? Ошо кабыл жакшы болот да, ошо мына келип тартып неме болуп атпайсың. Эгер мына маньяк адам онда сүйлөшмөк эмессиң эле да. Ошого түшкөн, мисалы бул дал мындайча айтканда үгүт болот да, кичине кылмыш Кыргызстанда кылмыш өрөшүн азайтып, элдерди мындай жакшы жолго тарбиялагангачы. Жакшы болот да. Экинчи камды бир жактан кубанып атсаңыз, экинчи жактан эл кантип кабыл алат деген кичине ошо бар, ошо бар. Эми туугандар кандай көз карашта болот экен, кандай баягы 25 жыл көрбөгөндөрүм бар да, туугандарым көргөн. Алар кандай кабыл алат экен, эл кандай кабыл алат экен, тууган урук деген коңуш кандай кабыл алат экен дейм. Түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү план ошо, мекке барып кичине тазаланып дегендей. Жакшы элестен жаңы немеден баштайын дейм, барактан элечи. Мурдагыларды унутуп, кылмыш өрөсүн унутуп. Унуткан кыйын болуш керек эми. Унуткан үчүн келип атышпайбы кайра? Тез эле унутуп кайталам келип, эгер унутпаганда келмек эмес да, биякта ойлогондочу. Ошондо кыларды кичине ойлонуш керек экен да. Кой азыр баары билинет мына ишимчи, эртеге кеч кайра эле камалам, кайра эле барам, кайра мына башталат дагы. Төрдүн аркасына. Бул кимге каалайсың бул жерде? Ошондуктан кичине ушуну эркиндеп жүргөн жакшы эмеспи? Азыр бирөөгө берсең чыксаң, бирөө сага бербейт да. Мисалы ошол эле тууганы бир күн мейман чыгат, 2 күн мейман чыгат, 3-үчү күн айтат да, тууган, менин үй бүлөм бар, өзүң карабаң тарт дейт да. Бирөө ким көздөн карап жашамаксың? Азыр бирөө сага келип бербейт мына деп. Чыккандан кийин өзүң аракет кылат экенсиң да жашаганга. План көп, аябай көп. Берде 25 жылда эмне деген фантазиялар келбейт, башкачы. Отуруп жатып, кечке жатасың. Телевизор көрөсүң. Ошондо айры ойлор келет экен да. Баягы элдер кетип сюжет көргөндө, эмнеге мен ушундай кыла албайм? Мисалы, ошо эле колу жок, буту жоктор ошондой немеге даражага жетип атышат. Сен 2 кол 2 бутуң бар, аң сезимиң жайында. Эмнеге мен ошого жетсем болбойт деген үмүттөр пайда болот экен да. 25 жыл мурунку досторуңуздан калдыбы? Барбы азыр? Бар. Азыркы чейин бар. Классташтарым бар, аябай. Ошол сыйлайм да. Мен мындай да түшкөндө ойлогом да, баягы мен жардам берип жүргөн ойлогом да, түшкөндө ошол мен унутпаса керек деп. А мен наоборот баягы күтүлбөгөндөрдөн алып атам да жардамчы. Ошого бечара ошол кылдан кече поддержка берет, жардам берет мачы. Ошо классташтар балдарым бар арасында. Кедерин капалып калган жерлерим бар экен. Ошолор мага кол сунуп атат да. Кандайсың депчи. А баягы мен жардам берип, баягылар өз убагында жардам берип, путтарына тургандар жок, мисалычы. Ал мен мындай ачканда тирелер көмүп коюшкан экен да. Азыр ошо сымыктан ошо досторум менен, ошо тааныштарым менен аябай ыраазымын ошолоргочу, рахмат ошолорго. Ушу 25 жыл жардам берип кетишет, же бирдеме кайрылсаң, же бирдеме сурап неме алсаң, жок дешпейт, колдон келсе. Эми бияка түшкөндө абыз болуп калат экенсиң да, туугандаргачы. Тигин апке, мындай апке, анан баягы постоянно дай деп сурай берсең, баягы мамилең бузулуп калат экен адамдачы. Ошон үчүн бул системада аракет кылат экенсиң да, сурабагангачы. Сурабай өзүң турганга аракет кылат экенсиң да. Ошо күнүгө турсаң, ушу эчтеке болбосо экен, ушу шоктук кылбасаң экен, режимди бузбасам экен. Бирөө менен урушуп айтышып кетпесем экен, ушу бирөө келип дал менен көндүрүп ошо манит болуп калат экен да. Же бирде кылдык кичине эле нарушение шарт жазылып калат экен, же сразу ал сотто коям, не болотун экен да. Ошо түз жүргөнгө аракет кылат экенсиң да. Ошо ой Кудай, ошо турган эртең намазымды окуйм. 2008-ден бери намазга жыгылгам. 5 намазымды окуйм жерде. Ошо намаз жардам берет көбү. Кээде ошо күнөөлөрүмдү кечирим сурайм Алладан.
Бирок ичинен дагы деп булат да, сөздөр бар. Ичинен өз ара бири-бирине пикир келишпестиктер болуп калат, ичинен бири-бирине мындай зулумдуктар жасалып калат депчи. А сиз айтып атпайсызбы, мисалы эч кимге тийишпесең, эч ким сага тийишпейт деп. Мындайда бул кылмыш чөйрөсүнүн өзүнүн мыйзамы бар ичиндечи. Эч ким мыйзам. Эски мыйзамдар бар өзүнчү. Мисалы, калп сөйлөбөш керексиң, бирөөнүн бирдемесин албаш керексиң. Мисалы, ошол эле нанын паёгун жеп койсоң, тиги алып эмне жейт? Ошону уруксат сурап, эгер жебеген болсо алып жейсең болот. Бирөөнүн буйнуна тийбеш керексиң. Уруп солуп, кагып, катуу сөгүнүш берде болбойт. Аябай катуу неме кылат. Бири-бирине кол көтөргөн болбойт. Тоже болбойт. Андай катуу ал жагыначы бири-бирине. Анын өзүң жашашың, чын жүрсөң, бирөөнүн жаман ишке барбай, жаман ошол жерде кээ бир кылмыштар айтып, кылмыш кылып келип, берден кылгандар бар андайлар. Отуруп жөн отурбай, бир-эки нурдай коюп, жагына тиге жамандай коюп, бар андайлар, жок эмес. Бирок анын ошонун ичке өзүлөрү ошондо мында отуруп сүйлөшүп, мисалы 25 жыл көз чегип отуруп жүрсөк, тажап кетесиң да. Бак эле күнүгө баягы кайтып, анан кээде башка режиссерлер өтөсүң, анан башка режиссерлер өтөсүң. Анан тажабасың кээде уже баягы адам чыдабай калат деп камеранын үстүндө отура берсең өзү. Аракет кыласың ошону басканга, бири-бирине мындай туура түшүнүп, сүйлөшүп, ачыкка чыгып, эмне жетпей атат, эмне көз карашым жакпай атабы же. Нем жакпай атат. Анан муну ачык эле деп коюп, мындай кыл, сен мындай кыл, ынтымакты барып чечсе болот да. Сен берде жашайбыз да. А если сыртта болгондо сен айтып коюп кетип кала бересиң. А берде кете албайсың камерада. Кичине айтышып калсаң, ошондон чечкен аракет кылган. Алиге чтоб конфликт наракка чейин өтпөш керек да, ачуу болуп кетпеш керек да. Ушу жаштар эмне дейт, ушу кылмыш чөйрөсүнөн барбагы. Мен адаштым, өздөрү адашпагы. Мындан эч неме бияктан жакшылык жок, мындай жакшы нерсе күтпөдү өзүм бияктан чөйрөсүнө аралашкандан кийин. Ошон үчүн сыртта адалашат, бир туугандар менен ата-энеңерди карап, кылмышка аралашпагы. Ушуну кабыл айтамыз кыргызстан жаштарына. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын максаты кылмыштуулуктун санын азайтуу. Кылмыштын жыйынтыгын жогоруда баарыбыз чогуу көрдүк, өкүнүчтөрүн уктук. Ал эми камерага жүзүн көрсөткүсү келбеген бир канча соттолгондор дагы өз кайрылууларын жасап атышты. Сыртта жүргөндөр менен сырттан жолугалы. Бул жактан эмес, жакшылыктардан, тояштардан жолугалы. Эч кимдин жакыны, эч кимдин баласы бул жерге келбесин деп өз кайрылууларын, кабыл тилектерин айтып атышты.